Урматтуу ак көңүл кечиримдүү кыргыз элим. Ак көңүл дегеним шайлоо алдында куштай сайрап кыйратып берем, душмандарды ыйлатып берем деп чуркап жүрүшсө, түпкүрүн жакшы билбей добуш берип жатабыз. Кечиримдүү дегеним миллиондогон акчаны, тонналаган алтынды бирөөсү качып, бирөөсү сатып кетсе да кечирип койгонбуз. Анын үстүнө тил алчаакпыз кыргыз элим. Биринчи ажобуз бергенди ала бергиле, бирок башканы шайлагыла деген сөзгө ишенип кабинага киргенде Кудайдан коркуп, эртеңкини ойлоп, кусканды эстеп айла жок добуш берип келебиз. Айтайын дегеним мына бүгүнкү 6-чакырылыштын айрым депутаттары жөнүндө. Чапанчанды чапсам көйнөкчөңгө доо кетет дейт. Кыргызда сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөбүшет дейт. 28 жылдан бери кайра күйгүзүп отуруп оозубузду көндүрүп алган окшойбуз. Бир кезде куудулдар күлдүрчү эле, азыркы убакта айрым депутаттар күмөндөр абдылда борончуларды бороондун чаңына калтырышты. Театрга барып убара болушпайт. Единица салып эле телефонун ачса куудулдарды көрүшөт. Кадырман кыргыз калкым, кийинки жогорку кеңешке шайлоону түн уйкудан ойгонуп, эртеңки келечекти ойлонуп, туура тандап, туура өлчөп депутаттарды шайлап алсак деген мааниде мына ушул 7 куплет ырымды 7 дуан элиме жетсин деп чыгардым. Угуп койсоңуздар. Эл журтума мен да жазайм чакырук. Депутатпы, жеменминби макулук. Ак столдо ак нан чайнап отурат. Койбойт неге өзү берген антуруп. А бирөөсү танка менен атам дейт. Танк ичинде боктурмада жатам дейт. Депутатмын, тагдырыңды чечем деп өз билгендей талканымды чалам дейт. 30 күнгө 4 күн кошуп бирөөсү, анындагы балким бардыр жүйөөсү. Этегиңди эрте жый деп эскертип, кой деп койбойт, тантып жатса күйөөсү. Бир жаңылды, далай койбойт шылдыңын, парламент жеп өчүрбөйт жылдызын. Байкабастан кем чонтойду шайлаган айкөл эле ак көңүлда кыргызым. Сабатсызын билсе дагы төрага, калың элим бааны коюп нөл ага. Чоң кеңседе өз салмагын билбесе, тардыккылар 2 метр көр ага. Депутаттар бирден оору жуктурса, таа жооруга кыргыз эли оттурса, биздин агуй ийгиликке жетишмек, душманыбыз жерибизге бут сунса. Эч билбейбиз бары жокун ар жактан, шайлап келген мен да бири акмактын. Эгер болсом тантыраган депутат, мен эч ак таштап мандатымды калмакмын. Рахмат.